Кыргызстанда шарттуу жазанын бир түрү катары пробация органы ишке кирген. Ошондой эле пробация органы соттолгон жарандарга жардам берүү жана социалдык көйгөйлөр менен камсыз кылат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Ысык Көл жана Нарын облустары аралык башкармалыгынын пробация кардарларынан көмөк көрсөтүү жөнүндө буйругунун негизинде иш-чара Балыкчы шаардык пробация органы тарабынан уюштурулду. Бүгүн ошо Балыкчы шаардык мэриясынын кичи жыйындар залында жардам аттуу бекитилген иш планга ылайык пробация органы менен биргеликте иш-чара болуп өттү. Бул жерде ошо пробация органынын кардарларына тийиштүү социалдык кызматтар, жардамдарды көрсөтүү боюнча консультативдик отурум болду. Бул жерде ошол Балыкчы шаардык тийиштүү социалдык жактан муктаж болгон мекемелер тартылды. Атай кетсек, бул паспорттук стол, социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, билим берүү бөлүмү жана ички иштер органдарынан чакырылды өкүлдөр. Бул жерде ошо пробация кардарларынын маселесин чечүү боюнча сүйлөштүк. Ал жерден атай кетсек, азыркы отурумда ошо пробация кардарларына ошо паспорт алуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болду. Иш менен камсыз кылуу боюнча болду. Социалдык төлөмдөр боюнча жанагы социалдык кепилдиктерди чектөө боюнча дагы маселелер көтөрүлүп, азыркы ошо тийиштүү органдардын жетекчилерине тапшырмалар берилди. Бул адамдарды биз биринчиден бизге каттоого турган күндөн баштап эле алардын социалдык изилдөө жүргүзөбүз. Эгерде иш менен камсыз кылууга муктаж боло турган болсо, Балыкчы шаардык ишти камсыз жарандарды иш менен камсыз кылуу бөлүмүнүн вакант месталардын орундарын тизмесин алабыз. Аларды көрүнүктүү жерге илебиз дагы, кардарлар келген сайын ошолорду көргөзүп, ошол жака жолдомо беребиз барып иштегенге. Соттолгон жарандарды коомго аралашуусуна пробация органы ар кандай шарттарды түзүүдө. Аталган орган тарабынан соттолгон жарандарга көмөк көрсөтүү максатында Балыкчы шаарында жыл башынан бери өкмөт тарабынан жана жеке ишкерлер тарабынан 28.152 сомдук гуманитардык жардамдар 30 кишиге көрсөтүлгөн. Бүгүнкү жыйында болсо жөлөк пул маселеси талкууланды. Бул кардарлардын социалдык жагында карайбыз биз. Эми буларга балдарына мектепке барганына, медициналык эмеге үй-бүлөгө көмөк балдарына пособие алганга жардам берип атабыз. Буяктын эки кардары былтырдан баштап пособие алып атышат. Жумуш ордулары болсо, жумуш ордуларына жиберип атабыз. Азыр боюнча ошо жана кыска мөөнөттүү окуулардан окутуп атабыз. Аларды бүткөндөн кийин дагы балдарына болсо жаңы жылда эме күндөрүндө подаркаларды берип көңүл бөлүнүп турат буларга. Жайкы эмеге дагы азыр бүгүн чечиштик. Эгер эме болуп калса, жылдагыдай лагерлерге бара турган болсо, бул кардарлар да сөзсүз аларга кошулат. Балыкчы шаардык пробация органында бүгүнкү күндө 40 жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 5 аял киши, 4 жашы жете элек өспүрүмдөр, калгандарынын бардыгы эркек кишилер. Бүгүнкү күндө 10 жаран пробация органы тарабынан 2 группада бекер кесиптик билим алууда. Алар ар кандай керектүү кесиптерге ээ болушат. Шаардык мэриянын жардам аталышындагы иш-чара жакшы ийгиликтүү өттү. Ошол көйгөйлөрүбүздү айттык. Ошондо эмне көйгөй? Биз бул жер жагынан же бир участок жагынан үй салганга жардам берип койсоңуз. Баардык пробацияда эжелер жакшы эле жардам берип атышат. Ата көйгөйлөрүбүз жок, баары жакшы. Эске сала кетсек, Балыкчы шаары боюнча мындай иш-чара аталган орган тарабынан байма-бай өткөрүлүп келет. Жана ошондой эле алар соттолгон жарандарга бекер юридикалык жана социалдык кеңештерди берүү үчүн бир топ жолугушууларды уюштурат. 4 кардарга паспорт алынып берилди. Дагы 4 кишиге жөлөк пул алып бергенге жардам берилген. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан.